Орточо айлык акы алган кыргызстандык 15 жыл ичпей жебей акчасын жыйнай турган болсо, бир бөлмөлүү батирге жетерин өкмөттүк өкүлдөрү санап чыккан. Ал эми банктан ипотекалык кредит алуу үчүн айлык акы $700 кем болбошу керек. Айлыктын көзүн караган орто заар турмуштагы кыргызстандыктар үчүн турак жай алуу канчалык мүмкүн? Ипотека кыргызстандыктар үчүн реалдуу же ал деле куру кыялбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде учурчак көрсөтүүсү, анын алып баруучусу мен Нургазы Жаныбеков. Бүгүнкү чыгарылышта дал ушул теманын алкагында талкуу жүргүзөбүз. Алгач студиянын коноктору менен тааныштыра кетсем, Гүланда Нурмолдоева, мамлекеттик ипотека компаниянын жетекчисинин орун басары. Ошондой эле Нурсултан Исраилов, ипотека боюнча ГИКтин эксперти. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Азыр эми алгач ушу талкуубузду баштайбыз. Баарына түшүнүктүү болсун, жалпыбызга түшүнүктүү болсун үчүн алгачкы суроону бергим келип жатат да, мамлекеттик ипотека деген эмне? Бул мамлекеттик ипотека дегенде көпчүлүк эле жарандар ойлойт экен, мамлекеттик кызматта иштеген жарандар гана ушул мамлекеттик ипотекага ээ болушу мүмкүн деп. Ошол боюнча Гүланда эжеге айтып кетсеңиз. Мен эми ушул бүгүнкү эфирден пайдаланып айтып кетейин, мамлекеттик компания жөнүндө бир аз маалымат берип кетейин. Биздин компания бул 2015 жылдан баштап өз ишин баштаган. Ушул кыска мөөнөттүн ичинде мамлекеттик ипотекалык компания мамлекеттик ипотекалык турак жай насыясынын законун, андан тышкары арзан турак жай 2015-2020 программасы, андан тышкары убактылуу жобо аркылуу өзүнүн ишин баштап келип иштеп жатабыз. Ошонун алкагында биз бир нече багыттар менен иштеп атабыз. Бул ипотекалык компаниянын биринчи багыты болуп, ипотекалык кредиттерди каржылоо жана кайрадан каржылоо. Бул багытта ипотекалык компания эки багытты бөлүп карайт. Жеткиликтүү ипотека жана арзан ипотека деп. Арзан ипотека бул бюджет системасында иштеген кадрларга берилет. Бул система алуучулары 6-8% түшөт, проценттик чейини. Ал эми жеткиликтүү ипотекада болсо 10-14% түшөт. Бул эки багыт менен негизги багыт болуп иштеп келе жатат. Андан тышкары ипотекалык компания баалуу кагаздарды биринчи жолу ушу Кыргызстандын тарыхында чыгарды. 2018 жылы 200 миллион көлөмүндөгү ипотекалык баалуу кагазды чыгарды. 8,3% болду аны. Ошолдон түшкөн каражаттарды кайрадан ошо кредиттерди берүү үчүн жумшады. Башкача айтканда, бул экинчи ипотекалык рынокты өнүктүрүү үчүн багытталды. Андан башка дагы бир механизми бар. Ушу бул кийин сатып алып, андан ары турак жайларды ижарага берүү. Бул боюнча биз эки үй, турак жай, көп кабаттуу турак жайын салып бүтүрдүк. Бири Нарын шаарында, экинчиси Туңгуч Кичи районунда. Биз бүгүнкү күндө 162 кардар үй менен камсыз болду. Алардын баштапкы төлөмдөрү жок, 6% менен алышты, 15 жылга берилди. Бул механизмда азыркы күндө иштеп жатат. Андан тышкары биз азыркы күндө жанагы Европа мамлекеттеринин практикасынын, тажрыйбасынын негизинде биз азыр өзүбүздө контракттык, аманат сактык кассалары деп ишке ашырып жатабыз. Азыркы күндө булардын документтери толук даярдалып бүткөн. Биз азыр лицензия алуу үчүн улуттук банкка кайрылып жатабыз. Андан кийин келе негизги биздин багыт ушу инвестицияларды тартуу болуп эсептелет. Инвестицияларды тартуу боюнча бардык иш аракетибизди баштап жатабыз. Эми анын ар бирине токтолуп, өзүнчө эгерде суроо түрүндө кайрылса айтып кетейин. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, шаарыбыздын коду 0312 56 72 телефон номерине чалып, бүгүнкү тема боюнча өзүңүздүн сурооңузду же болбосо ой пикир калтырсаңыз болот. Бүгүн эми башка маселе ушул шарттардын көпчүлүк бөлүгүндө жана турак жайга муктаж болгон үйлөрдүн көпчүлүгү ушул үй маселеси эң орчундуу маселелердин бири катарында. Ошол боюнча кандай санариптештирүү иштери жүрүп жатат? Саламатсыздарбы? Биринчиден ушу биз деген 2019 жылдын башынан бери ошо санариптештирүү иш араларын көрүп жатабыз. Анан ушул жанагы мурунку 10 август 2020 жылдан баштап биз ошо ишке киргиздик да, санариптештирүү маселемесин иши боюнча. 10 августтан мурун 2020 жылы жарандар болсо бул деген кантип бизге катышчу болчу да, мен ошону айтып кетейин. Биринчиден алар мурун
документтерин чогултушту, өзүнүн справкаларды, жанагы кадастрдан, госрегистрдан жанагы талаптарга жооп бере турган аныктама справкаларын өзү алып, анан кийин көптөгөн документтерди топтоп, жергиликтүү бийлик аймактарга, ошо аймактарда жергиликтүү ошо район администрацияларга документтерин тапшырып, арыз жазып, ошо бизге ал арыз болсо бир свод болуп бизге келчү да, биз ошонун баарын текшерип, мындай кол менен өзүбүз ошо кагаздарды кагаз түрүндө текшерип отурчук. Алдан биз азыр башка электрондук системага өттүк. Ушунчу 10 августтан баштап биз жарандар биздин сайт аркылуу portal.gig.kg сайтына кирип электрондук өтүнмө тапшырса болот да. Азыр деген ошо 1800 киши катталды биздин ошо 10 августтан баштап учурда. Ошонун ичинен 1050 киши өтүнмөнү тапшырды да. Бул деген система биринчиден электрондук системага катталыш керек. Өзүнүн аты жөнүн киргизип, жана паспорттук данныйларды киргизип, иштеген жерин белгилеп, жалпы маалыматтарды жазып, анан катталыш керек да. Анан бул биринчи эмеси да. Экинчиси бул деген өтүнмө тапшырыш керек. Ошо катталып, анан кийин жанагы справкаларды алыш үчүн төлөш керек да. Аны деген өзүнчө органдарга, жана кадастр деген бол госрегистр справкасына төлөш керек. Мурун болсо жаран барып справка очередь күтүп, ошол жерге барып справканы 174 сомго алчу да. Азыркы учурда биздин электрондук система боюнча кагаз кереги жок, барыш кереги жок, 50 сом эле турат да ал справка. Мындай артыкчылыктары көп да негизи. Аны электрондук капчак аркылуу эле төлөп койсо. Аны деген жанагы бизге белгилүү жанагы мобилдик система, платежный системалары аркылуу эле төлөсө болот. Чоң рахмат. Бизде азыр да бул көйгөй боюнча бизде көрүүчүлөр дагы көп экен. Азыр бизде биринчи коңгуроо бар. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңуз болсо, алгач өзүңүздү тааныштырып кайрыла берсеңиз болот биздин конокторго. Мен кайрылайын деген суроом мындай болот. Мен өзүм госпул иштеймин. Биздин айлык маанайыбыз айына 8 миңден алабыз да. Ушу кайсы справкаларды топтоп, кайсы немеге барсак болот дейм да, кайсы жерде кандай документтер керек? Сиз айтып аткан азыркы учурда. Үй бүлөлүк немеден жалгыз өзүм иштеп, 4 балам бар. Канча айлык менен аласыз орточо? Орточо 8 миң. 8 миң сом. 8 миң айлык. Болгон орточо эмес, болгон айлык. Болгон айлыгы. Чоң рахмат. 8 миң сом айлык үй алганга мүмкүнчүлүк барбы? Эми 8 миң сом бир аз болуп калат, негизи эле мындай карасак. Анткени биздин банктар канча сом болуш керек негизи эле? Эми орточо карасак, биздин орточо сумма кредиттин 1 миллион 100 да. Ошого бир жок дегенде бир 13 миң, 14 миң тегерегинде мындай бир адамда зарплата болуш керек да. Эң негизи биз орточо сумманы карайбыз да. Биздин жалпы эле өлкөбүздө орточо бир 13-15 тегереги болот да. Статистиканы карасакчы. Ошого эле биздин кредиттер дагы ошондой орточо бир 1 миллион тегерегинде болуп калат да. Үй бүлөсүнүн айлыгы да бул жерге кошулат. Биз чогуу азыр биздин көрүүчүгө эмне деген жоопторду айтат элеңиз сиз мисалы үчүн? Азыр 8 миң сом бул күлкүлүү, эми азыркы учурда мейли эми кризистен башы чыкпай жатат. 8 миң сом айлыкка негизи эле мурда деле болуп келген көрүнүштө алса болобу бул? Ала албайт. Эми чынын айтсак, кыйын болуп калат, алыш, бирок алса болот негизи элечи. Мындай бул деген мындай да, кандай үйдү каалайт өзү. Каалаган мындай өтө кымбат болуп калса дагы ал туура келбей калат да. Ошо туура келе турган үй, баасы туура келе турган үйдү тапса, эгерде 8 миң майына алып, анан ошого туура келе турган үйдү тапса, анда алса болот негизи эле. Жок, эми ошол эле учурда балким 8 миң сом айлык акы алсын, ошол эле учурда дагы башка бир киреше тармагы боло турган болсо, ал жакта караса болобу? Сөзсүз түрдө каралат. Эгерден кошумча киреше тармагы болсо, ошол үй бүлөдө жашаган мүчөлөр, үй бүлө мүчөлөрүнүн дагы кирешелери эсепке алынат. Ошону менен анан берилет орточо. Биздин азыр эми бюджеттик тармактарга берип атабыз деп атабыз да, ошолордун баарынын эле айлык маяналары аз. Өзүңүздөр деле билесиздер, биз ошолордун жалпы үй бүлө мүчөлөрүнүн кирешелерин алып туруп анан ошонун негизинде бергенбиз. Банктар ошону менен беришкен. Биз дагы алардын карайбыз да. Жогоруда сиз Гүланда айым айтсаңыз, баса белгилеп кеттиңиз, азыр
аймактар боюнча дагы мисалы үчүн Нарында деп айтып жатпайсызбы? Башка Кыргызстандын башка аймактарында да ушул турак жай маселесин жеңилдетүүдө кандайдыр бир иш-чаралар болуп жатабы? Эми бүгүнкү күндө биз ушу аймактарды өнүктүрүү үчүн Атайын Немец өнүктүрүү банкы аркылуу грант катарында акча алганбыз. 10,5 миллиард евроны түшөт. Биз ошону азыр айыл жерлерине берип атабыз. Негизинен бул Ош Бишкектен тышкаркы айыл жерлерине багытталган. Бул кредиттин пайыздык чени 10% түшөт, 15 жылга берилет. Ошол Нурсултан айтып кеткендей эле электрондук портал аркылуу жазылып, биз бул боюнча 3 банк аркылуу иштеп жатабыз. РСК банк, Кыргыз инвестиционный кредитный банк и РСК банк, 3 банк. Чоң рахмат. Бизде дагы бир коңгуроо бар дейт, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз, анан кызыктыра турган суроо. Атым Азат, фамилиям Кулматов. Саламатсыздарбы? Бир сыра могу ипотека компаниясынын адистерине суроо берейин дедик эле. Могу ГИКке барсак эле, государственный ипотечный компаниягачы барсак, очередьке турушуңар керек. Азыр финансирование жок. И банктарга барсак то же самое, да? Государственный финансирование болгондо анан кийин келгиле. Азыр пока боло элек, качан болот, неизвестно деген жоопторду угуп эле кетип атабыз да. Акыркы мен бир жылдан бери ушул жоопторду угуп келип атам. 4-5 жол бардым. Анан ошону сиздерден билели дедик эле, кантип ушуну тактап батыраак ишти алдыга жылдырса болот же ушуну жок деген суроолорго эле такалып эле кайра келип атабыз да. Менин зарплатам өзү 20-21 миң сом алабыз. Гос жумушчумун. Биз алсак болобу деген суроону берейин дедим эле. Чоң рахмат. Очередьке турушуңар керек дейт. Акыркы неме ошол да бир суроо. Очередьке турушуңар керек дейт. Мен очередьке турсам канча мөөнөттө келет ошол очередьим? Чоң рахмат. Эми сиздин сурооңузга биз мындайча жооп берели. Биз өзүбүз бюджеттен көз карандыбыз. Быйылкы жылдын бюджетине 500 миллион сом каралган. Анын ичине биз азыр бүгүнкү күнгө 350 миллион сомду алдык. 150 миллион сомду ала элек. Биз азыр эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, пандемия болуп атат. Дагы башка окуялар болуп кетти. Ошонун негизинде болуш керек. 150 миллионду ала элекпиз. Андан тышкары биз аймактарда жаңы эле айтып өттүм, Немец өнүктүрүү банкы аркылуу берип атабыз. Ал жерде каражатка тартыштык жок. Эгерде ушул кардар айыл жеринде жашаган болсо, биз айтып өткөн жанагы санаган 3 банкка барсын, ошолор аркылуу алууга болот. Бул жерден очередьте турат, анан кезегим келе элек күтөм деген болгон жок. Бизде бул жерде акча маселеси жетиштүү. Кайсы жерде экенин айтса, бул кардар менен биз иштейбиз. Жогоруда сиз да басылап белгилеп кетпедиңизби? Ошол боюнча да баса азыркы көрүүчүгө айтып койсоңуз, азыр эми жөн эле барып ал жакта эмес, мына санариптештирүү болду деп атпайсызбы? Ушу кезек боюнча айтып кетти. Кардар кезек негизинде жанагы биз экиге бөлүнүп атпайбызбы? Биринчи бул жанагы гос жумушта иштеген, бюджет тармакта иштеген адамдар алып атат. Анан экинчи бул жанагы бүт эле жалпы башка адамдар карап атабыз да. Ошол гос жумуштарга арналган кредиттер боюнча мындай бюджетке көз каранды болуп, ошол себептен мындай кезек болуш керек да негизи. Ошол себептен кезек ачык болуш үчүн биз электрондук системаны киргизип, ошого катталгандан кийин анан кийин бүт ачык болот да. Бүт ошол жерде сакталып калат. Качан кардар ошол жерге кирген, кандай эмесин киргизген, кандай продукт тандаган, ошонун баарын көрсөтөт. Ошол негизинде кезекке кирет негизи. Анан бизге ушу акча келген сайын биз ошол тизмеден кезек менен кезек катары, ачык кезек катары кардарларды алып ипотека беребиз да. Өзү негизи ошол канча убакытта келет ошол кезек? Ошол эми бул деген баягы эле биздин каржылоо маселеси да. Канчалык бизде ошо бат каржыланып турсак, канчалык биз бат ошо башка булактардан тартып келип турсак, ошончолук бат ошол кезек жылып турат да. Өлкөдө мындай туруксуздук болгон болсо, анда каржылоодагы маселе жаратабы? Сөзсүз түрдө маселе жаратып атат. Бүгүнкү күндө мына биз ошонун айынан да кечигип ошондой болуп атат. Негизги эле маселе каржы маселеси болуп атпайбы, ошондуктан ошонун негизинде кечигип атат. Чоң рахмат. Негизи эле мына жеңилдетилген ипотека жана жеткиликтүү ипотека деп айттыңыз да, багыттары кандай, айырмачылыктары эмнеде?
Мында жеңилдетилген ипотеканы бюджеттик сферага беребиз деп айтып кеттик. 6-8% түшөт. Бул деле 15 жылга берилет. Мунун жашы 21 жаштан 65-ке чейинки жарандар алса болот. Бул негизги, бул биздин ипотекалык компаниянын негизги талабы үй жай жок болуш керек. Ошолор гана ошол эмеге кире алышат. Ал эми экинчи жанагы доступный ипотека, жеткиликтүү ипотека деп атпайбызбы? Ал жагынан болсо биз бардык жарандарга бере алабыз. Бул жерден бюджеттик гана эмес, башка сфераларда алса болот. Бул бирок айыл жерлериндегилерге 10% менен ала алышат. 15 жылга берилет. Бул деле ошол эле талаптар коюлган. Жанагы 3 банк аркылуу берилет. Айырмасы вот ушундан да каржы системасынан эле. Чоң рахмат. Так, шаар тургундарынан келген суроо айтагы эле, мен үй алгым келет, балам 18ге чыкты, бирок өзүбүздө үй бар, алса болобу дейт. Эми эгерде үй бар болсо, биз бул деген эң мындай бизге маанилүү талап. Негизги талап ушул биздики. Үй жок болуш керек. Үй жокторду муктаждар. Баласыга кантип алса болот, мисалы. Баласы эгерде 21 жашка толуп, мындай 1 жыл өзүнүн стажы бар болсо, иштеген алса болот баласы да. Эгерде 1 жыл минимально 21 жаштан кийин өзүнүн жеке бизнес болуш керек, же болбосо мамлекеттик кызматта иштеш керек. Эгерде үйлөнө элек болсо, анын өзүнүн кирешеси жетпей турган болсо, анда кандай болот? Эгерде үйлөнө элек болсо, анда жалпы ошо үй бүлөнүн кирешесин карайт негизичи бизде. Биз дагы мындай айтып кетсек болот. Бул атасында үй бар экен деп баласына таасир бербейби? Эми эгерде кээ мындай үй бүлө куруп баштап эметсе, анда караштырат да. Биздин банктар өзү негизи биз банктар, өнөктөш банктар менен иштейбиз да. Өнөктөш банктар өзү жана улуттук банктын инструкцияларына, жалпы ошо требования эмелерине ошо көз каранды да. Ошол үчүн ошол себептен ушундай мындай талаптар коюлат да. Бизде дагы бир коңгуроо бар дейт. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен. Саламатчылык. Бишкектен шаарынан чалып жаттым эле. Атым Рыскүл. Сурооңузду бере бериңиз. Биз дагы ушундай госипотека алалы деп балам документ тапшырганда 2 жыл болду. Анан ГИКке барып билип тургула деген. ГИКке барсак эле очередниер жок дейт да. Анан кийин өткөндөн пандемия болду. Анын бүткөндөн кийин барсак телефон берген, чалып билип тургула деп. Ага барсак деле, чалсак деле андан жок. Анан дети банктардан берет деп атпайбы. Биз банктарга барсак деле аяктан деген неме дешти. Баланын зарплатасы 40 миңден жогору болуш керек экен. Анан кийин 11 миң доллар эле беребиз дейт, ошондой эле калганды биз каяктан таап алабыз, госипотека кайсы, ошонусуна түшүнбөй калдык да. Анан ал госипотека деп аталган эмнеси түшүнбөй калдык. Чоң рахмат. Түшүнүктүүрөөк кылып бир жеткирип жооп берсеңиз. Эми негизинде эле ошо жана көйгөйдө айтып кетпедикпи, каржылоо маселеси депчи. Ошол себептен жана кезек ушундай болуп калып атат да. Бирок ошо көйгөйдү чечиш үчүн биз ошо электрондук системаны киргиздик. Балким ушул кардар азыр мурун тапшырып тизмеге киргендир, бирок электрондук системага деле аларды киргиздик. Азыр ошо жакында акча келер менен биз өздөштүрүп билдирме келип турат кардарларгачы. Сообщение келип, билдирме келип турат. Ушу силердин кезегиңер келип калды, банктарга барып алсаңар болот депчи. Мурун ошондой жок болчу да негизи элечи. Биз адамдарга бүт баарынан чалып, анткени 17 миңдей адам кайрылып, ушу 17 миң адам деле мындай кайрылганда көп адам кайрылып атат. Ошол себептен биздин азыркы учурда дагы жана системаны, электрондук системаны киргизген үчүн көп мындай чалуулар болуп атат. Ошол себептен дагы кээ бирөө чала албай калып атат. Суроосуна так кандаттыруу эме албай атат да. Ошо биз жооп система жаңы башталгандыктан азыр ар бир ушул детальдарына чейин булар түшүндүрүп атышат. Ошол убактарда мүмкүн телефон бош болбой калышы мүмкүн, андан башка убактарда балдар жооп бергенге аракет кылышат. Балдар эле болбосо башка отделдер дагы жооп бергенге аракет кылышат. Андай болушу мүмкүн эмес да. Ал эми жанагы 40 миң алып кел деп атат. Эгерде өзүлөрү ала турган үйүн өзүнүн айлыгына жараша эртеңки төөгө турганын бул жөндөн гана тобокелдикке бара бербестен ошону ойлонуп туруп, ошол кардарыбыз маселесин чечсе болот да. Анан мен азыр түшүнбөй жатам, 40 миң зарплата менен кандай үйдү ала турган мүмкүн, аябай
баасы жогору үйдү тандап алган. Ошондуктан бул жеке азыркы жеке банктар боюнча айтып жатат 40 000 сомдун тегерегинде киреше болуш керек айлык маянасы, андан сырткары дагы 10 000 доллардын тегерегинде өзлөрүнөн байланыштуу, өзлөрү кандай үй табышат, өзлөрүнүн доходуна жараша, кирешесине жараша иш кылыш керек да. Анан биз азыр булардын документтерин көрбөгөндөн кийин биз азыр түз эч нерсе деп айта албайбыз. Мүмкүн андай эмес чыгар. Эми суроолор тула берет да. Бул маселе боюнча негизи эле бизде суроолор көп, анткени көп Кыргызстандын жарандары айылдабы же шаардабы, өзгөчө шаарда баса белип кетким келет. Үйгө муктаж адамдар дагы бирөөсү бизге суроо берем деп кайрылгысы келип жатат. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Менде мындай суроо, бул жеке 2015 башталганда өтпөйбү бул немечи, анан негизи бул жакта мен апам 30 жылдан бери мамлекетте иштейт. Могу мамлекеттик ипотека деп дагы аябай жакшы шарттары бар деп башка коомдук телеканалдардан дагы көп жолу эфирге чыгышкан, айтышкан болчу. Анан биз баягы 1 жыл чуркадык ушунун эсебиненчи. Айлык мадаялардын баарын көрсөттүк, бүт топтогон документтердин баарын алдына коюп бердик. Анан айлыгың жетпейт деп койду негедирчи. Бирок мамлекеттик ипотека айлыгы 12 000 сом. Бирок мен бир тууган байкем дагы, мен дагы, элим дагы баарыбыз мамлекетте иштеп жүрүп, баардыгыбыздын айлыгыбыз санаганда 65 000 сом болгон. Ошондо дагы бербей койду да, негедир айлыгыңар жетпейт деп койду. Анан телеканалдарга келип эле аябай жакшы шарттарды айтат, баштап эле акчаң жетпейт экен, бул мындай экен, тигини мындай экен деп бербей коет да. Качанга чейин ушинтип телеканалдан жакшы эле айтып, анан ишке келгенде баягы берилбей калат. Ошон ушуга жооп берсе кандай болот? Чоң рахмат. Эгерде сиздердин айлыгыңар ушул жалпы үй бүлөңөрдүн айлыгы 65 000ден жогору болсо, бербей койгонго эч кимдин акысы жок. Мүмкүн булардын жанагы буга чейин кредит алып, ошолордун тарыхтары терс болушу мүмкүн. Банк карайт, банк баарын карап чыгышат. Эгерде биздин критерийлерге туура келсе, биз алардын баарын карап чыгып туруп банкка жиберебиз, андан ары банк бүт тобокелдикти өз мойнуна алат. Ошондуктан алар ошол 4% өзүнө алып калышат, өзлөрүнүн комиссиялары үчүн, ошолорду иштеткен үчүн. Ошондуктан муну 65 000 айлык алган адамды банк эч качан кайрып бербейт. Бул жалпылап эсептегенде, жалпы үй бүлөдөгү келген айлыктын көлөмү 65 000 сомду түзөт. 65 000ди түзсө, муну төккөнгө мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Анан бул башка дагы өзүнүн башка көйгөйлөрү бар болушу мүмкүн да. Мен эми муну азыр айта албайм, чындыгындачы ачык. Кандай деп. Мамлекеттик ипотекалык компанияны азыркы учурда жана пандемиянын айынан дагы бир топ үзгүлтүккө учурап жатат деп айтып жатабызбы. Анан мамлекеттик болгондон кийин чет элдеги эле инвесторлорду карап отурбай, мамлекеттин өзүнөн дагы бир акча каражат бөлүнөбү? Мамлекеттен быйылкы жылга 500 миллион деп бюджетте каралган. Биз жаңы эле айтып кеттим, 350 миллионду алдык, азыр 150 миллион келелек. Эми ал каралганда буларды, бул проценттерди субсидия катарында эмес, буларды кредитке берүү үчүн берилет бул акчалар. Мамлекеттик ипотека, мамлекеттик деп атасыздар, мамлекеттен эч кандай жардам болгон жок дейт. Эгерде мындайынан алып карасак, мамлекет тарабынан жардам болуп жатат. Ошол эле ипотекага алып, анан кийин жылдын аягында декларация тапшырса, ошол алган акчанын 230 000дин 10%ын алып туруп, ошону кайрадан мамлекет кайтарып берет жарандаргачы. Бул деле мамлекет тарабынан жардам болот. Эгерде ипотекалык кредит болсо, бул налоговый кодекстин өзүндө жазылган. Андан тышкары мамлекет 6-7-8% деп азыр берип атабыз. Азыр муну коммерциялык банктар менен салыштырып карап көрсүн. Ал жактарда өзүңүздөр билесиздер, эң минималдуу процент 15%ды түзөт. 15-21ге чейин берет. Мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга чейин. Өзлөрүнүн гана кызматкерлери үчүн 10 жылга бериши мүмкүн. Ал эми бизде болсо 15 жылга берилип атат. Бул деле мамлекет тарабынан кандайдыр бир деңгээлде жардам деп эсептейбиз да. Азыр булар эсептеп алышып эле мына 15 жылдын ичинде биз кошумча 2 миллион алсак 2 миллион төлөп коюп атабыз дейт. Бүгүнкү күндүн ушул акчанын баасын санашыбыз керек да. Бүгүнкү күн мына нан бүгүн канча турат, эртең канча турат. Ошого жараша инфляцияны дагы учетко алышыбыз керек да. Биз аларды албай эле бүт баарын мамлекеттин мойнуна түртүп салып атабыз. Мамлекет төлөш. Мамлекет деген ат болгондон кийин эле мамлекет төлөсүн деген эч жерде жок.
Мисалы үчүн биз азыр жаңы эле жанагы бир механизми деп айтып кеттик, контракттык аманаттык кассалар депчи. Биз азыр ошол боюнча иштеп жатабыз. Эгерде баштапкы төлөмдөрү жок болуп, ошондой кардарлар болсо, азыр ушул ишке ашып калса, ошолор аркылуу да бизге кирсе болот. Көп эле шарттарды түзгөнгө аракет кылып атабыз. Биз эми буга чейин ГИК өзүнүн эсебинен 2 жолу проценттик пайызды ылдыйлатып берди кардарлар үчүн. Ага чейин мамлекеттин эсебинен дагы 3% ылдыйлатылган. Биринчи биз 16-жылы берип баштаганда 12-ден 14%га чейин болчу. Андан кийин мына бүгүнкү күндө 6-дан 8%га чейин биз жазадык. Эми ар бир баягы кардардын өзүнүн ою бар дегендей бар. Эгерде Бишкек шаарында болсо ушул кардар бизге келсин, биз анда ошол кардарга жекече карап көрөлү, эмне үчүн ушундай болуп аткандыгы тууралуу биз түшүндүрүп берели. Ошондой кылалы, Султан. Негизи эле ушу нааразы болгондор статистика боюнча туура эле деп эсептейм. Анткени үйгө муктаж адамдар көп, үй бүлөлөр көп. Ошол себептен ошол жалпы санды карасак, сөзсүз ушундай нааразы болгондор болуш керек, болуп келет да. Анткени бизде аябай көп муктаж болгондор. Ошол себептен карасак, бул туура тенденция да, ушундай маселелер көтөрүлүп аткан. Эми негизи эле мисалы үчүн жалпак тил менен айтканда, мен өзүмдө үйүм жок болгон учурда сиздерге келип кайрылсам болот. Жана тагыраак маалымат берсеңиз, жогоруда бир көрүүчүбүз суроо берди. Кайсыл документтер керектелет жана болгон киреше пайыз, эгерде мамлекеттик кызматта иштебесе, анын кирешеси канча болуш керек? Ошол боюнча маалымат берсеңиз. Эми бул жана электрондуу системага бул айтып кетейин, ошо кандай жолдор менен негизи. Мындай айтып кетсек, ошо эч кандай документ кереги жок азырчы. Бир эле ошо паспортду алып эле интернетке кирип, биздин сайт аркылуу өтүнмө тапшырса болот. Өзүнүн жалпы маалыматын киргизип, үй бүлө тууралуу маалыматын киргизет. Анан бир нерсе бар, ошо азыр ошону биз чечелекпиз, макулдуулук бериш керек да. Өзү биз жанагы жаранды налоговыйга кирип, соцфонд аркылуу, жанагы түндүк системасы аркылуу жиберебиз да, системага запрос жиберебиз, ал жактан маалымат алып алабыз да, жеке маалымат. Ошо жеке маалыматты алыш үчүн биз кардардан макулдуулук алыш керекпиз да. Анткени негизи бул жеке маалымат болуп атпайбы? Ошол себептен бул макулдуулукту тапшырыш керек. Кагаз түрүндө, же азыр биз жанагы мобилдик электрондук система аркылуу да киргизип атабыз да. Ошол аркылуулар киргизсе болот, идентификация деп коет да, мындайча айтканда. Ошону бериш керек, төлөш керек, жана справкаларга албетте ошо төлөйт, жанагы мобилдик бизге белгилүү системалар боюнча төлөйт, карта болобу же кандай бир жанагы терминалдар болобу, ошол аркылуу төлөйт. Биздин сайтта бүт жазылуу да, ал боюнча маалыматтар. Төлөйт, анан өтүнмө тапшырат. Өтүнмөдө продукт тандаш керек да. Бизде негизи ошо багыттарды айтып кетпедикпи? Бир багытыбыз жана бюджет тармакта, бир багытыбыз жалпы башка адамдарга да. Ошол жактан продукту тандайт. Биздин сайттан дагы продукттар толук жазылган, кандай продукттар бар. Жанагы аймактарды өнүктүрүү боюнча 3 продукт бар да. Бул куруу, жеке үй курса болот, эгерде жери болсо жаран. Эгерде жаңы үй алам десе, ошо жаңы үй ала турган продукт бар. Анан дагы 3-чү продукт бул болсо вторичный рынок деп коебуз, эми мындай колдонулган үйдү эле алып, ошол жерге реконструкция жүргүзүш керек да. Бул деген жанагы бизге берилген акчанын негизги талаптары да, Германия өнүктүрүү банк берип аткан акчанын негизги талаптары ошо талаптар менен ушундай 3 продукт негизинде биз беребиз да. Ошол жактан продукту тандайт, бизге өтүнмө жиберет. Биз ал өтүнмөнү бизге түшөт онлайн, биз аны запрос кылып, запрос жиберип, соцфондко, налоговыйга, кадастрдан биз жанагы үйү барбы, жокпу, ошонун баарын билебиз. Информация, маалымат чогултуп, автоматик түрдө бүт маалымат бизге чечим чыгат. Бул жаран туура келет же туура келбейт деп, туура келсе биз аны бекитебиз да. Ошол жерге бекитип, анан билдирме келет кардарга дагы. Силер бекилдиңер, азыр көп эле мына айтып кетпедим, 1800 адам каттоодон өттү. Анын ичинен 1000 киши да, 1000 киши жана өтүнмөнү жиберди да. Ошо өтүнмө жибергенден адамдардан да бар, азыр бир
50 чактуу адам ошол тизмеден алды да, электрон системанын өзүндөй сезди да, кандай экенинчи. Шарт эле алып калышты ошо. Ошондой электрондук тизмеде азыр 1000ге жакын адам 1800 адам катталды да. 10 августтан баштап. Ошонун ичинен канча пайыз өттү? Канча адам? 50 Ошонун ичинен мына 1050 адам өттү да. 1050 адам өттү. Калган адамдарды эми бул жерден өтпөй калган адамдар деле бар. Жана 1800-дүн ичинен. Жана анан дагы даяр боло элек адамдар бар да. Каттоодон өтүп, бирок өтүнмө тапшыра элек да. Биз ошону экиге бөлүп койгонбузда, каттоо анан өтүнмө тапшыруу дегенчи. Анткени бүгүн балким туура келбей калаттыр, эртең туура келип калаттыр. Ошо каттоосу бар, анан эртең туура келгенден кийин каттоодон өтүнмө тапшырып койсо болот да. Ар бир кардардын өзүнүн статустары көрүнүп турат. Кайсы статуста турат? Жеке кабинети болот. Жеке кабинеттери болот өзүнүн. Чоң рахмат. Бизде дагы бир көрүүчү суроо берген экен. Мен жубайым Россияда иштетет, ал жеке маалыматтарды иштетүүгө кантип макулдугун бере алат? Деги эле Россияда жүргөн мигранттар ипотека үй алса болобу? Эми бул ипотека алса болот, бирок биздин банктар, коммерциялык банктар улуттук банктын талаптарынын негизинде алардын доходдорун эсепке албайт. Андай бизде азыр законго өзгөчөлүк киргизиле элек, ошондуктан бул жердеги анын кирешелери саналат. Банктарды деле биз көрүп жүрөбүз, алар алып жана мынча перевод жазады, мындай кылды, ушуну албай койду деген сөздөрдү да угуп атабыз да. Эми ал уже банктын закондору, ошондуктан биз аларга кийлигише албайбыз. Бул банк өзү карап чыгат. Жок, негизи эле бул жерде мигранттар үчүн эми биз азыр өзгөчө программа жок, конкреттүү программа жок. Биз жанагы ачып жаткан контракттык аманаттык системанын негизинде ошолорду биринчи орунга ошолорду коюп жатабыз азыр. Бул азыр иш жүзүнө ашырганга аракет кылып атабыз, иштеп атабыз. Так, мен патенттин негизинде иштеп жатам дейт. Ай сайын 15 000 сомдон бир аз ашыгыраак киреше табам дейт. Мен аялым бюджеттик уюмда иштейт, анын айлыгы 10 000 сомду түзөт. 30 000 долларга, 35 000 долларга турган үй сатып алуу үчүн ипотека алсак болобу дейт. Эми негизи алса болот. Жубайы же өзү деле тапшырса болот. Эгерде аймакта болсо, анда өзү тапшырса болот да. Эгерде Бишкек болуп калса же Ош шаары болуп калса, анда ушу жубайы тапшырып, жанагы электрондук системадан каттоо өтүп тапшырса болот. Анан кезеги келгенде өзү балким жана 35 000 долларды өтпөйсүзбү? 35 000 доллар болсо өздүк салымы да болот да. Балким өздүк салымын санап, ошол эмеге туура келтирип, кирешелерине 15 000 сом болобу, да 15 000 сом кошулабы, ошого туура келиштирип анан алса болот негизи. Эми туракчай дегенде маселе көп, жана суроолор да көп жаралып атпайбы? Дагы бир суроо, жөнөкөй эле мугалимдин суроосу экен. Мен мугалим болуп иштейм дейт. Оолумду жалгыз тарбиялап жатам. 3 жыл мурун акча керек болуп үйдү саткам дейт. Бирок үй негизи үйү бар адам, бирок үйүн саткандан кийин азыр ипотека алса болобу? Эгерде бул негизи жобонун талаптарында көргөзүлгөн 3 жыл, акыркы 3 жылда үйдү сатып алуу жөнүндө келишим болбош керек деген биздин талап бар. Эгер 3 жыл өтүп кетсе, андан кийин келип катышууга укугу бар. Өзү текшерилип, андан кийин 3 жылдан кийин жанагы жокко чыкканда гана. Жокко чыккандан кийин ал катышууга укугу бар. Эми 2016-жылы мамлекеттик ипотека башталган деп маалымат берип жатпайсызбы? Азыркы күндө мына 2016-тан бери 4 жыл аралыкта мамлекеттик ипотекалык компанияда бир жакшыруу иштери, санариптештирүү иштери жүрүп жатасыз дейт. Дагы бир алгылыктуу кадамдар катары эмнелерди айта аласыз? Биз эми алгылыктуу кадам болуп, эми кардарлар үчүн биринчиден ушу пайыздык чендерди төмөндөтүү болот. Эң негизгиси ушу бизди пайыздык чендерди төмөндөттүк. 12-14 деп башында айтып кеттим, ошондон 6-8%га чыкты. Бул эң биринчи биздин жакшы кадамыбыз деп эсептейбиз да. Андан тышкары биз биринчи ушу Кыргызстан боюнча баалуу ипотекалык кагаздарды чыгардык. Аны да айтып кеттим, 200 миллион көлөмү болду. Бул дагы кайрадан ипотекага берилип, азыр жанагы кошуп атпайбызбы, биз жеткиликтүү ипотека деп бардык жарандар үчүн деп, ошол жактарга багытталды бул акчалар. Андан тышкары донорлордун акчаларын тартып атабыз. Мына ушу бүгүнкү күндө Немец өнүктүрүү банкы менен иштеп жатабыз. Анын акчасы келип атат. Жанагы 3 банк аркылуу берилген акчадан азыркы күндө 285 миллион сомду бердик. Анын ичинен 139 миллион сом бизге Немец өнүктүрүү банкы тарабынан кайтарылып берилди.
ушундай жакшы жетишкендикке жетип атабыз деп ойлоп атабыз. Дагы кошумча айтып кетсек, ошо биз деген ошо жана банк менен кардардын ортосунда бир кандай бир эме болобуз да, көпүрө сыяктуу болобуз да. Анткени мурун кардарлар ошо банк менен иштеп өтүп эле банктардын өз ички процедуралары өтө кыйын да, талаптары да кыйын. Эгерде мынча кредит алам десең, ай сайын мынча төлөсөң, тиги кирешең да мынча болуш керек деген талаптар бар да, өзүнчө жанагы кирешеңен 50% деле эмеге бере аласың, кредиттин ай сайын төлөмүнө деген талаптар. Ошону жумшартып биз иш кылабыз да, жумшарткангачы мындай жеңилдеткенге. Ошо аркылуу биз көп эмелерге жеттик да. Көп көйгөйлөрдү иштеп чыгып, чогуу банктар менен ошо бир жерге отуруп, эмелерди жеңилдетип, ички процедураларды, башка кредиттерди карасак, алыш кыйын да. Мындай эгерде бир 10 000 сом зарплата алса, 5 000 сом кредитке кетсе, көп банк бербейт. Чоң рахмат, урматтуу коноктор, биздин убакыт соңуна жетип калганына байланыштуу бул эми турак жай маселеси эң орчундуу маселелердин бири катары. Бирок 2016 жылга салыштырмалуу 2020 жылдары мынакей бир топ жакшы шарттар түзүлдү, алга ийгиликтүү кадамдар болду деп жатасыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде студияда конокто Гуланда Нурмолдоева, мамлекеттик ипотека компания жетекчисинин орун басары, ошондой эле Нурсултан Исраилов, ипотека боюнча эксперт болду. Бизге келип маек куруп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.